Нахмадуху ва нусалли аля расулихил карим, амма ба'д. Учурдагы окулуп жаткан намаздан талаптагыдай эң жогорку деңгээлдеги намазга жетүү үчүн намаз окуучунун жүрөгү ар дайым Аллахты эстеп туруусу зарыл. Ал эми бул даражага жетүү үчүн намаз окуучунун жүрөгү ички оорулардан таза жана нурдуу болуусу керек. Ошондуктан алгач жүрөктү буза турган нерселерден сактанып, андан кийин бир канча амалдарды аткаруу менен жүрөккө нур келип, намазда ихсан сыфаты пайда болот. Ал үчүн 4 нерсени сактап, 4 нерсеге амал кылуу керек. Сактоо керек болгон 4 нерсе: биринчиси көз, экинчиси кулак, үчүнчүсү тил, төртүнчүсү курсак. Намазда ой чачырабай, хушуъ жана худуу менен намаз окуу үчүн намаз учурунда дагы, намаздан сырткары дагы көздү сактоо керек. Диндеги улуулар айтышкан: ким көзүн сактап, Аллах деген нерселерди карабаса, анда анын жүрөгүн ааламдагы шайтандардын бардыгы бириксе дагы буза албайт. Ал эми ким көзүн сактабаса, эң чоң аалым, олиялардын дагы сөзү таасир этпейт жана аны эч ким оңдой албайт. Абдулла бин Мас'уд радияллаху анху айтат: "Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам, я'ни ан Раббихи азза ва джалла, ан-назрату сахмун мин сихами иблис, ман таракаха мин махафати абдалтуху иманан яджиду халаватаху фи қалбихи", раваху Табарани. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: Аллах таала хадиси кудсиде мындай дейт: "Арам нерселерди кароо иблистин окторунан бир ок. Кайсыл адам менден корккондуктан аны таштаса, ага мен таттуулугу жүрөктө сезилген ыйман берем". Намазда көздү сактоонун мааниси: кыямда сажда кылган орунду, рүкүдө буттардын учун, салам бергенде ийиндерди кароо. Сактоо керек болгон нерселердин экинчиси кулак. Жогорку деңгээлдеги намазга жетүү үчүн кулакты арам нерселерди угуудан сактоо керек. Себеби адам баласы кайсы нерсени көп укса, жүрөгүнө ошол нерсе отурат. Ошондуктан жүрөккө жакшы нерселер кириш үчүн Аллах разы болгон, мисалы азан, Кур'ани Карим, баян жана башка ушул сыяктуу жакшы нерселерди угуп, Аллах наразы болгон нерселерди угуудан сактануу керек. Себеби адам баласы уккан нерселери тууралуу кыямат күнү суракка алынат. Аллах Таала Исра сүрөсүнүн 36-аятында айтат: "А'удhu billahi minash-shaytanir rajim. Innas-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula". Чындыгында кулак, көз жана жүрөк алар тууралуу акыретте сурак болот. Сактоо керек болгон нерселердин үчүнчүсү тил. Тилди дагы жаман сөз сүйлөөдөн сактоо керек. Мисалы чагымчылык, гыйбат жана пайдасыз сөздөр. Анткени тилди сактабоо Аллахтын зикиринен алек кылат. Тилди сактабай, ар кандай пайдасыз нерселерди сүйлөгөн адам зикир кылып, рахат алууга аракеттенсе дагы зикирдин даамын тата албайт. Ошондуктан адам баласы ибадаттар жандуу болуусу үчүн тилин сактоосу керек. Андан кийин сактоо керек болгон нерселердин төртүнчүсү курсак. Амалдар жана намаздар жандуу болуусу үчүн тамактанууда дагы чоң таасир бар. Аллах Таала Кур'ани Каримде айтат: "Я айюхар русулу кулу минат-таййибати вa'малу салиха". Эй пайгамбарлар, таза, адал ырыскылардан жегиле жана жакшы амалдарды аткаргыла. Тамактануунун эки деңгээли бар. Биринчиси адал менен арамды айырмалап, адал тамак менен азыктануу. Ал эми экинчиси такыба деңгээлдеги зикир менен жасалган тамактардан азыктануу. Ар бир мусулман жок эле дегенде адал тамак менен тамактанууга милдеттүү. Ал эми жүрөктү тазалап, амалды жана ахлакты өстүрүү үчүн такыба деңгээлдеги тамактануу зарыл. Ошондуктан тамак хидаят ниетинде, тагыраак айтканда, аны жегендер хидаят алсын деген ниет менен жасалып, аны жегенде күч топтоп Аллах Таалага ибадат кылам деген ниет менен тамактануу керек. Ошондуктан жогоруда айтылган 4 нерсени сактоо менен жүрөк тазаланат. Ал эми кийинки сабагыбызда жүрөккө нур алып келүүчү 4 нерсе тууралуу айтылат. Ва ахиру да'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.